Рахмат, урматтуу төрага. Мен бир конкреттүү сунушумду берейин. Азыр мына комиссиянын убактысын узартайын деп атабыз азыр, туурабы? Бул комиссия кайра келет. Ал комиссия келгенден кийин биз дагы токтом кабыл алышыбыз керек. Биз 3 айдан ашыкча сентябрга чейин убакыт бере албайбыз. 3 ай гана регламент боюнча узартууга укугубуз бар да жогорку кеңештикиче. 3 ай эле. 3 айдан ашыкча бере албайбыз. Бул биринчиден. Экинчиден, азыркы мына сиздер сунуштаган токтомду электронный вариантын мына бизде берилген материалдарын экөөнү тең койсо болбойт. Сиз макул болсоңуз, жогорку кеңештин депутаттары макул болсо, 2 пункт менен эле кабыл алышыбыз керек. Азырчы комиссиянын ишин эске алышыбыз керек. Анан кийин тышкы баягы башкаруу боюнча кичине юридикалык жактан оңдоп коюңуздар. Анан кийин кабинет министровка сунуш берип коюңуздар. Болду. Азыр бул токтомсуз деле азыркы жаңы конституция менен министрлер кабинети аткаруу бийлиги жогорку кеңешсиз деле иш алып бара берет. Бул чарбалык маселе. Биз көрүп атабыз, азыр түшүнүп атабыз. Азыр министрлер кабинети жалпы жогорку кеңештен саясий колдоону күтүп турат. Ошондуктан бул биздин азыркы алган чечимибиз саясий колдоо катары саясий чечим болот. Ошондуктан мен сунушум, урматтуу депутаттар, 2 пункт эске алынсын комиссиянын жумушу. Ошону менен бирге 12 пункту сиз кайрадан азыртып койсоңуз, ошону добушка коюшубуз керек да. Азыр биз негиз катары токтомду добушка кое турган болсок, анда токтом бул толук кандуу ишке ашырууга мүмкүн эмес. Толук добушка коюлуш керек да, мыйзам боюнча. Рахмат. Рахмат, Турбек, сиздин кеңешиңизге туура чечим болду деп мен эсептейм. Биз өз эле ушу 12 пунктка эле келгенбиз, бирок эми сиздер биздин убактыбызды мындан ары чоюсуздарбы же балким 1-июнга чейин өзүбүз деле иштейбиз деп болбой коюп, анан биздин результаттын баары гана деп сурабасын деп проектисин чала бышпай келип калды. Муну мойнубузга алабыз. Ошондуктан Талант Турмаш, биз сизден дагы суранат элек, анда ошо 1 пункт менен биздин отчетту эске алып, бизге мөөнөт берсеңиздер дагы 3 ай. Анан экинчисинде болсо, мына өкмөткө порученияны дагы бир жолу окуп коеюн. Правительству кабинету министров Кыргызской Республики ввести временное внешнее управление в ЗАО «Кумтор Голд Компани» в связи с безответственными действиями компании «Центра Голд Инк», отключившей систему слежения и контроля за безопасностью состояния движения ледников, поставившей под прямую угрозу жизни и здоровья людей, работающих в зоне влияния работ, а также выявленными в результате проверки ЗАО «Кумтор Голд Компани» нарушениями проведения работ, связанных с пользованием недрами, способами, создающими угрозу для безопасности работающих и населения, загрязнения недр и окружающей среды, назначить временного внешнего управляющего. Данан калгандарым болсо, бир жумадан кийин биз иштеп, кайра баягы график боюнча эле сиздерге алып келип берели токтомду. Көп нерсе чечилди окшойт, урматтуу коллегалар. Туурабы? Добушка койбойлубу? Урматтуу коллегалар, эми чечтик. Эки эле маселе. Добушка коелу, кандай дейсиңер? Андай, урматтуу коллегалар, ордуңардан орун алгыла бир багыт менен кетсек. Мына кийин дагы бул маселени мына тактап, анан дагы алып келет. 3 айдан кийин дагы алып келет. Урматтуу коллегалар, анда сунуш чыгып атат добушка коюу жөнүндө. Токтомду ушул Акылбек Үсенбекович, дагы бир сыйра жарыялаштын кереги барбы, кереги жокпу? Кереги жок, канча пункт? 2 пункт. Принять к сведению отчет, дать продлить еще на 3 месяца срок работы Государственной комиссии, названиясын барын жазып коелу. Анан экинчи пункт болсо, кабинету министров Кыргызской Республики внести временное внешнее управление. Түшүнүктүү болду, урматтуу коллегалар. Анда аталган сунушту добушка коем, добуш бериңиздер.
Makul 91, karşı yok, bar 91. Sunuş öttü, çeçim kabul alındı.